Ынтымақ тушунда адам өмүрүн алган кырсык болду. 16 август күнү Бишкек шаарында Чыңгыз Айтматов проспектисинде президенттик администрациянын имаратынын тушунда жол кырсык болду. Бул тууралуу көбү билдирди. Анын айтымында Lexus L7 жана Honda Odyssey унаалары сүзүштү. Кырсыктын кесепетинен бир адам каза болгону айтылууда. Проценты от продаж идут. Плюс отдельно... Öldü, бля. Включи камеру. Не захвачай. Правильно. Мелко, ты перевернулся, что ли? Авария? Так хоче. Остан. Только что волдово. Мна вот перед нами же. Хоче, выйди, может, помощь нужна. Баллон сейчас взорвется, но... баллон стоит. Помощь нужна. Да. Вызывай скорую зови. Скорую чакай. Жалал-Абадда 11 жаштагы кызды алдоо жолу менен уурдап бара жаткан жаран табылды. Социалдык баракчаларда кечээ 15 августта Жалал-Абадда белгисиз бир адам 11 жаштагы кызды алдап, уурдап кетип кармалгандыгы боюнча видео тарады. Күбөлөрдүн айтымында ал кызга балмуздак алып берем деп алдап, башка шаарга алып кетүүнү көздөгөн. Бирок WhatsApp тиркемеси аркылуу маалыматтар ыкчам тарап, элдин активдүүлүгүнүн аркасында кыз табылып, ууруу кармалды. Кыз аман эсен куткарылып, ата-энесине тапшырылды. Жалпы биздин жигиттерге жана бухгалтериябызга ыраазычылык билдирем. Баарыбыз кызы жоголгондой издешти жана тапты. Менин өкүл кызымдын кызы эле. Бул адамды өлүм жазасына тартыш керек, себеби кайталаштуулук мүмкүн. Буга чейин да бир нече жолу соттолуптур деп белгилеген кыздын жакындары. Ал эми Жалал-Абаддын милиция кызматы бул окуя боюнча расмий маалымат бере элек. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакыровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Министр, эки нарындагы көпүрө 21 күндө толук бүтүп, пайдаланууга берилет. Бүгүн 16 августта облус башчысы Нурбек Сатаров, транспорт жана коммуникациялар министри Абсатар Сыргабаев жана өзгө чок кырдаалдар министри Бообек Ажекеев менен эки нарын айылынын тургундарына жолугуп, көйгөйлүү маселелерин укту. Министр Абсатар Сыргабаев учурдагы айыл элинин эң негизги көйгөйү болгон көпүрөнү 21 күндө толук салып бүтүп, пайдаланууга берерин убада кылды. Ал катып өзүнүн нормасына келиш үчүн бир жума туруш керек. Бир жумадан кийин ошондо 2 жума өтөт. 2 жумадан кийин ошол эмне болуп жатат? Абактагы активист Куреновдун аялы бүдөмүк жагдайын жазып чыкты. Бүгүн 16 августта абактагы активист Тилекмат Кудайберген уулунун жубайы Facebook баракчасына сүрөт киргизип, бүдөмүк ою менен бөлүштү. Анын айтымында абактан анын жолдошунун буюмдарын кайтарып беришти. Бир жума мурун Тилекмат ушул катты жазып берген. Бүгүн СИЗО УКМКнын башчысы өз колу менен бизге кийим, бут кийим, жеке буюмдарынын баарын кайтарып берди. Эмне болуп жатат деди ал. Белгиленгендей активист катта өз жанына кол салбастыгын жана абакта ички тартипти бузбастыгын белгилеген. Эске салсак, Тилекмат Куренов ПАИден кармалып 19 апрелде өлкөгө алынып келинген. Анын баш борбочарасы 21 апрелде Бишкектин 1-Май райондук сотунда каралып камакка алынган. Ал эми 15 июлда Бишкектин Ленин райондук соту 19 сентябрга чейин аны камакта калтыруу чечимин чыгарган. Оштун мэри авариялык абалда жашап жаткан үй бүлөлөргө батир берди.
Бул тууралуу медианын маалымат кызматы билдирди. Маалым болгондой, таңкы рейдтик кыдыруунун алкагында Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Курманжанатка көчөсүндөгү Эмаком компаниясы курган көп кабаттуу турак жайдын артында көлөкөсүндө калган эски жер тамдарда жашап келген 3 үй бүлөдөн кабар алып шартын көрүп чыккан. Үйлөр авариялык абалда болуп, жашоого эч кандай шарты болбогондуктан аларды көчүрүп чыгып, башка жерден жаңы үй берип, жер аянтын жанаша жайгашкан Айданик балдар бакчасына кошуп кеңейтип берүү боюнча тапшырма берди. Ага ылайык бүгүн эски жер там ээлерине жаңы үйлөрдүн ачкычтары тапшырылды. 3 үй бүлө күтүүсүздөн келген мэрдин бул аракетине дагы да болсо ишин албай, кыска аралыкта эски шарты жок үйлөрү заманбап 2-3 бөлмөлүү батирлерге алмаштырылганына чексиз кубанычта. Эми алар жаңы үйлөрүнө көчүү камылгасын көрүп жатышат. Кайрат Пиримбердиев эн баштык кылып жайлоону тебелеген үчүн кечирим сурады. Интернетте бир топ адам 4 квадроцикл менен тоолуу аймактарды аралап, өсүмдүктөрдүн катмарына зыян келтирип жатканы тартылган видео пайда болгон. Милиция кызматкерлери тарабынан окуянын катышуучулары аныкталды. Алар териштирүү үчүн бөлүмгө жеткирилет. Кармалгандардын бири Владимир Смирнов видео 1 жыл мурун тартылганын билдирди. Анын айтымында аталган аймакта кыймылга альтернативдүү каттамдын жоктугу себеп болгон. Ал келтирилген зыян үчүн кечирим сурады. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги жаратылыш ландшафттарынын бузулушу, өсүмдүктөрдүн бузулушу, экосистемага узак мөөнөттүү зыян келтирерин жана уникалдуу жаратылыш объекттеринин жоголушуна алып келиши мүмкүн экендигин эскертет. Мындай аракеттер үчүн мыйзамдарга ылайык жоопкерчилик каралган. Учурда иш боюнча материалдар чогултулуп, юридикалык баа берүү үчүн тергөө кызматына жөнөтүлдү. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Assalamu alaikum урматтуу достор. Мен азыр Экотех көзөмөл кызматында отурамын. Мына ушул кечүүнү тоолордо чөп өскөн жерлер менен, жайыт жерлер менен мотоцикл айдаган үчүн айып жазылды. Ушул айыбымды төлөп отурам. Анан негизи эле өлкө башыбызга кайрылган ушул боюнча ошол жайыт жерлерде тапталбаган машина менен жол жасалбаган жерлерде квадроцикл, мотоцикл, машинаны айдабай эле коелу. Мен дагы ошол ойго кошулам, ошол саясатты колдойм. Андыктан жаратылышыбызды, табиятыбызды сактайлы, баарыбыз биргеликте, баарыбызга керектүү бул тоолор, жайыт жерлер баарыбызга керектүү. Андыктан жаратылышты сактайлы, сый урмат менен мамиле кылалы.